Буга чейин гүлдөр эгилип, шаарга көрк берип, коозлук берип турган мына ушул жайдын жалпы аянты 37 метр квадратты түзөт. Бул жайды 2020-жылы Жалал Абад шаардык мэриясына караштуу муниципалдык менчик башкармалыгы ижарачыларга 1 айлык төлөмү болгону 1,5 миң сомдон берип салган. Бул жерде буга чейин өзүңүздөр көргөндөй жашыл газон өстүрүлүп, ошондой эле роза гүлдөр дагы эгилген болчу. Шаарга көрк берип турган бул жайдын соода жайына айлантылып жатышы шаар тургундары нааразы кылууда. Алар курулушту токтотууга аракет жасашканы менен түн ичинде курулуш жүрүп, бир нече күндө эле гүлдөр жок болуп, темирден имарат тургузулуп калганын айтышууда. Биз ушул жерди көгөртүп, мынау жерде жанагы жаштар үйленгени келгенде мынерке гүлдөрдүн жанына түшөт болчу. Ушу ойношуп, ушул жер көгөрүп турсун деп газондору бар эле, роза гүлдөрү бар эле. Биз акча жыйып эметкенбиз. Мына жерде дагы теректер бала, алдагы жок, эметилип кеттир. Чоңдоруң, ушу байларың ушинтип салып алып эле 20 миң, 30 миңди арендага берип коюп эле отура беришет экен да. Салдырбай, мен айттым салдырбай, онун баардыгын сен азыр бүтүрө бер дедим. Мына жерде кыркып алып кетебиз. Биз муну ташип менен сатып жапартым, неге шайладык айланайын. Шаардын көркүн бозоп, жашыл аймакка курулуп жаткан соода күркөлөрүнө нааразы болгон жарандардын дагы бири Бакыт Молдожанов. Ал бир уч адамдын кызыкчылыгы шаардын миңдеген жашоочуларынын кызыкчылыгынан жогору коюлбашы зарылдыгын белгилейт. Могул жерде газон эле, жылга гүл эгилет, көк чөп, Жалал Абад шаарынын борборуну көркүнү ачкан жерди үстүгө мындай контейнерлерден дүкөндөр салынып кетип атат. Тиги жолдо да адамдар жүрөт, өзүбүз жүрөбүз, коноктор жүрөт. Бул шаардын көркүнү бузган. Жанагы эмне кереги бар? Бул кээ бир эки тааныш билиш тууган уруктун кызыкчылыгы үчүн бүт 150 миңдик шаардын көркүнү бузуп, адамдарга тоскоол, ыңгайсыз шаар жаратып эмне кереги бар? Бүгүнкү күн менен эле жашап калдыкпы биз? Гүлдөр менен газондун үстүнө эки курулуш жүрүп жатат. Анын бири 37 чарчы метр болсо, экинчиси 22 чарчы метр. Эки жер аянты тең жеңил курулуш курууга деп 2020-жылы Сайып Сулейманов жана Талантбек Иркиев аттуу жарандарга ижарага берилген. Кызыгы эки жерге тең 1 айлык ижара акысы болгону 1,5 миң сомдон гана. Жөнөкөй адам 700 сомдук пособияны ала албай атат. 800 сомдук пособияны ала албай атат. Чек ала албай атат жашайм деген. А бирок 37 квадрат метр шаардын так борборудан айга 1,5 миң сом ижарага кайсы бейбечер алат, кайсы карапайым эйл алат? Мындай эле өзүңөр логически ойлонуп көрсө, бияктан так эле да. Либо туган, либо досу, либо чоңду туган уругу. Калыстык үчүн айта кетели, шаардын борбордук базарындагы муниципалдык соода жайларынын 6 чарчы метр жерине соодагерлер 3 миң сомдон 4 миң сомго чейин ижара акы төлөшөт. Ал эми жогорудагы 37 жана 22 чарчы метрлердин 3 миң сомго берилип калышы көп суроолорду жаратат. Жалал Абад шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Жолдубай Бөрүкулов жер тилкелери ачык конкурс менен мурдагы жетекчи Болот Жусупбековдун тушунда берилгенин билдирди. Эми ошол кездеги комиссиянын чечими туура же туура эмес деп айта албайм. Эми атайын бир комиссия карап чыгып жер ижарага берсе болот или болбойт деген чечимди чыгарып берет. Бул боюнча азыр эми өзүм деле ал комиссияда мүчөмүн азыркы учурда. Ошол маалдагы комиссиянын мүчөлөрү ушундай чечим чыгарган экен, жерди ижарага берсе болот, ижара шартында жеңилдикте курулуш куруп пайдаланса болот деп чечим чыгарып, анан сынак өтүп кидет. Мен 1,5 миң сомго ушу бир жараны уткан экен. Муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Жолдубай Бөрүкулов кошумчалагандай, шаар тургундарынын наразычылыгын жаратып жаткан соода жайларын мэрия зарыл болгон учурда кайтарып алса болот. 5 жылдык мөөнөт менен берилет негизи. Анан келишимдин 4-1 пунктунда жазылып кеткен. Эгерде шаардын керектүүлөрүнө керек болгон учурда 5 күн мурда кат жүзүндө билдирип ижарачыга ижара жер тилкесин кайтарып алат деген атайын бөлүгү бар ижара келишимде. Эми бул мэрия атайын бир долбоор, эскиздик долбоор даярдап, ушундай бир жашылдандырабыз бул жерди десе, ошол 4-1 пунктуна таянып келишимди бир тараптуу бузсак болот.
Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында муниципалдык менчикте ижарага алган 700дөй адам бар. Алардан шаар казынасына жыл сайын 10 миллион сомдон ашуун каражат түшүп келет. Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.